Гендердик багытталган бюджеттөө деген эмне? Ал эмнеге мамлекет үчүн маанилүү? Мамлекетти үй-бүлө катары карап көрөлү. Бул үй-бүлөдө диван же кир жуугуч машина алуу суроосу пайда болду. Диванда эс алууга, уктоого жана достор менен көңүл ачууга болот. Ал эми кир жуугуч машина эмне кылат? Кир жууганга болот, бирок анда эс алууга жана көңүл ачууга болбойт. Үй-бүлө кеңешип көрүп диван алууну чечишти. Бардыгына керек болгон диванды тандашты. Кирди болсо колго жууса болот. Көп үй-бүлөдө бул иш аялдын жоопкерчилиги катары эсептелет. Бул негизде үй-бүлөлүк бюджет бөлүштүрүлөт. Үй-бүлөнүн бир мүчөлөрү үчүн эс алуу жана коноктосууга арналган диван аялдын ден соолугу жана эс алуусунан маанилүүрөөк болот. Токто, бул туура эмес. Ооба, диванда эс алууга мүмкүн, бирок кир жуугуч машина кир жууйт. Кир жуугуч машина туура чечим экени анык. Анткени ал аял эмгегин жеңилдетет жана бош убакытты пайдалуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мына ушул гендердик багытталган бюджеттөө болуп саналат. Гендердик багытталган бюджеттөө бул бардык жарандардын, башкача айтканда ар кандай социалдык жана жаш топтогу кыз жана эркек балдардын, аялдардын жана эркектердин муктаждыгын эң мыкты негизде эске алуу менен каражат бөлүштүрүү жана пландоо.